Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Түз эфирде Алатоо маалымат программасы, студияда Чынар Капарова Жана Канат Абазбеков. Алгач бүгүнкү окуялардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Москвада өтө турган негизги парадка Кыргызстандан чакырылган ардагерлерди президент кабыл алды. Алмазбек Атамбаев аларды куттуктап, мааракелик төш белги менен сыйлады. Жеңиш эстафетасын бүгүн Ош шаары кабыл алды. Иш-чаранын жүрүшүндө гильзага топурак салынып, өчпү сотко гүл шамбарлар коюлду. Орусиянын бажы кызматынын төрагасы Андрей Белянинов Нарында өкүлдөр Тоору карт өткөрмө бекетинде болуп, Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөгү жумуштардан кабар алды. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун ийнеси алдамчылык боюнча шектелүүдө. Кеңеш Мырзакматов шылоондук иштин топ башында турган деген айып коюлууда. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Москвада өтө турган негизги парадка Кыргызстандан чакырылган ардагерлер менен жолукту. Аларга мамлекет башчы 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгы медалин тапшырды. Президент ардагерлерди келе жаткан майрам менен жылуу куттуктап, сиздер менен сыймыктанабыз, кандуу согуштун тарыхында ысымыңыздар түбөлүк алтын тамгалар менен жазылып калат деди. Мааракелик төш белгилер менен ардагерлер Мухтар Нургазиев, Сатымкул Садыков, Тенти Тамашаев, Асек Усубалиев, Садилла Сейдахматов, Анатай Кутманбеков, Алексей Варавин, Садыбакас Иралиев, Мама Бакиров, Топонбай Чотбаев, Шабай Шатманов, Арзыкул Мамарасулов жана Курманбек Акуновтар сыйланышты. Кечеки жокерлер, бүгүнкү карыялар бизди чакырып, ардактап, бизди урматтап сыйлап, балабыз президентибиз Алмазбек Шаршен уулу Атамбаев ушунчалык көңүл бөлүп, бизди улар жашасын деп, дагы тургула, мен атамды көргөндөй болдум деп атпайбы? Биз бүгүн Алмазбек балабызга өзүбүздүн батабызды берели. Кыргызстаныбыз өнүгөт, өсөт, келечеги болот. Ошентип улуу ата мекендик согушка катышкан ар бир кыргызстандык ардагерге 1941-45 жылдардагы улуу ата мекендик согушка 70 жыл мааракелик медалы тапшырылат. Учурда Бишкек шаарында жана башка аймактардын бардыгында ардагерлерге төш белгилерди тапшыруу салтанаты өтүп жатат. Жалпы болуп Кыргызстан боюнча 1141 ардагер мааракелик белектин ээси болушат. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мындай чечим КМШга кирген мамлекет башчыларынын кеңешмесинде кабыл алынган. Медалдарды тапшыруу кыргыз жүктөлгөн. Жеңиштин 70 жылдыгына арналган Москвадагы парадка кыргызстандык 13 ардагер жөнөп кетти. Аларды жакындары коштоп жүрөт. Карыялардын жашы 90дан 100ге чейин. Ардагерлерди узатуу иш-чарасына Гүлшан Кулматова катышып келди. Төшү медалдарга толгон буйртма менен тигилген ачык түстөгү костюм шымдарды кийген ардагерлер. Алар үчүн бул учур көптөн күткөн өзгөчө күн. Ар бир ардактуу жүргүнчү сапарга чыгуудан мурда медициналык кароодон өттү. Ардагерлерди коштоп бара турган жакындары үчүн сапардагы кыскача жол-жоболор тааныштырылды. Коргоо министри Абибилла Кудайбердиев карыяларга ак жол каалады. Эң салтанаттуу мероприятие өтө турган Москва шаарына аттанып жатасыздар. Мен ойлойм, сиздер эң бактылуусуздар. Сапарга аттанган ардагерлердин эң жашы 90 жаштагы Нарында келген Асигата Москвага алгачкы ирет жөнөп жатканын айтат. Парадка азыр баратканыма өтө кубанычтуумун. Кандай болбосун, мен ошол азыр баратканымды элге, өзүбүздүн жердештериме уят болбой, мен парадтан жакшы өтүшүм керек. Ардагерлердин арасында буга чейин Москвадагы парадка катышып келгендери да бар. 55 жылдык юбилейди баргам, анда парадка катышкам. Башканбыздын. 20 жыл мурда барып катышкам. Парад аябай жакшы өткөн. Москвадагы парадка катыша турган согуш ардагерлери Коргоо министрлиги менен биргеликте тандалып, негизги талап катары саламаттыгы жана алган сыйлыктарына басым жасалган. Ардагерлердин көпчүлүгү узак сапарга чыгууга ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү болбогондуктан Москвада өтө турган жеңиштин 70 жылдыгына бара албай калды. Тандалып алынган ардагерлер рейске каттоодон өтүүдө. Учак күткөн ардагерлердин чарчаганы бир аз байкалып турду. Алардын эң улуусу 100 жаштагы Анатай ата. Ал 75 жыл бою мугалим болуп эмгектенип, балдар менен иштегендиги узак жашаганынын сыры экенин айтат. Ой,
Uшу әлі мектепте жаш бойдан жүріп атсың дейді. Мен айттым, 5-те жүріп атырмын. Мектеп 5. Ардагерлерди сапарда жакындар менен кошо дарыгерлер да коштоп барат. Бардык каражаттар тосуп алуучулар тарабынан каржыланат. Мекендештерибиз Москвадагы парадтан тышкары да иш-чараларга катышат. Гүлшан Кулматова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1-канал. 9 майда Борбордук аянтта өтүүчү майрамдык парадка даярдыктар кызуу жүрүүдө. Учурда Борбордук аянтта аскердик бөлүктүн даярдыгы өтүп жатат. Ага өлкөдөгү куралдуу күчтөрдүн 2000 аскери катышууда. Аянтта көрүлүп жаткан даярдыкка кабарчыбыз Жаркын Желдиңбаева күбө болуп келди. 9 майда өтүүчү аскердик парадка өлкөдөгү бардык куралдуу күчтөр катышат. Салтанаттуу парадты Дайыр Асанов атындагы окуу жайдын курсанттары ачып берет. Өзгөчөлөнгөн аскер кийими жана желеги менен өтүп бара жаткандар болсо, Орусия Федерациясынын кант авиа базасынын аскерлер тобу. Алар дагы даярдыктан өтүүдө. 9 май күнү аскерлер мындан да көрүнүктүү болуп парадтан өтөт. Учурда аларга ылайыкталган аскер кийимдери даярдалып бүттү. Мурунку парадтарда учактар азыраак болчу. Быйылкы парадта учактарыбыз көп. Андан тышкары карап турсаңыздар, биздин жакын арада форма кийгизебиз. Ошол форманын абронесттери менен уже стройдо туруп көрсөтүшөт. Улуу жеңиш күнүнө карата аскердик даярдык өлкөдөгү бардык куралдуу күчтөрдөгү 2000ден ашык аскердин катышуусунда жүрүүдө. Парадта 70тен ашык аскердик техника жана 17 учуучу аппарат колдонулат. Майрамдык салтанатка келгендер аба мейкининдеги тик учма менен учактардын аскердик ыкмаларына күбө болушат. Учурда аскердик учактар дагы даярдыктан өтүүдө. Башкы даярдык эртең акыркы жолу болот. Жаркын Желдиңбаева, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал. 9 май күнү улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналып Бишкек шаарынын Ала-Тоо аянтында парад өтөт. Ийри аскердик салтанаттын жүрүшүн Коомдук 1-канал саат 10дон тарта түз алып көрсөтөт. Бүгүнү жогорку кеңеште премьер-министр Темир Сариев баш болгон жаңы дайындалган өкмөттүн курамы ант берди. Өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Премьер-министр жана өкмөт мүчөлөрү парламенттин жана элдин алдында конституцияны жана мыйзамдарды ыйык сактоого, өз ишинде мыйзамдуулук менен акыйкаттуулуктан тайбоого ант беришти. Экономика министри Олег Панкратов менен вице-премьер-министр Валерий Диль антын мамлекеттик тилде берди. Кошумчалай кетсек, өткөн жумада жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы курамын бекиткен. Азыркы өкмөттө 1-2 гана министр жаңы болбосо, жалпысынан министрлер алмаштырылган жок. Министрлердин ичинде алгачкы жолу ант бергендери дагы бар. Алар каржы министри Адылбек Касымалиев жана унаа байланыш министри Аргынбек Малабаев, экономика министри Олег Панкратов. 7 майда Москвада Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча вице-премьер-министрлердин жыйыны өткөрүлөт. Буга чейин тараптар менен сүйлөшүү маалында биримдикке кирүүдөгү 2 талап боюнча маселе жабык бойдон калган. Экономика министрлиги 8 майга чейин өлкө кызыкчылыгына дал келген жагдайларды жөнгө салат. Биримдикке кирүүдөгү соңку жол жоболор туурасында Элиза Нурматованын кийинки материалы. Евразия экономикалык бирлигине кирүү боюнча комиссиянын вице-премьер-министрлери катышкан жыйын 7 майда Москвада болот. Ага Кыргызстандан вице-премьер-министр Валерий Диль жана экономика министри Олег Панкратов катышмакчы. Бүгүн алар Москвага учуп кетишти. Мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги жыйынга чейин алар талаш-тартыш жараткан маселенин баарын жөнгө салат. Бирликке кирүүдө Кыргызстан 2 маселенин ишке ашуусун талап кылууда. Биринчиси Кытай менен түзүлгөн келишимдин негизинде ал жактан келген товарлардын бажы төлөмдөрүнө жеңилдик алуу. Экинчиси Кыргызстандан чыккан айыл чарба азыктарын ветеринардык текшерүүдөн өткөрүүдө биздин лабораториялардын чечими менен ЕАЭПке кирген мамлекеттерге эркин өткөрүү. ЕСке кирүүдөн мурун биз бир топ 2 тараптуу келишимдерге кол койгонбуз да. Негизи ал келишимдердин негизинде биз тиешелүү компанияларды баягы бажы төлөмдөн бошотобуз да. Анан ошо пункттарды биз отработка кылып атабыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул баягы сельхозпродукция боюнча, айыл чарба продукция боюнча бир маселелер бар. Ал маселелер дагы мына сүйлөшүүлөр болуп атат ал маселелер боюнча. Буюрса, мынакей эртең тиешелүү бир жолугу болот Москвада вице-премьерлердин деңгээлинде. Биз ойлоп жатабыз, ал маселелердин баары
ошол жолугуда чечилет го деген биз ой бар. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы ЕАЭПке кирүүдө Кыргызстан өз кызыкчылыктарын коргой турганын баса белгиледи. Ошондой эле учурда өлкөнүн биримдикке кириши тышкы саясат үчүн маанилүү экенин да кошумчалады. Биздин президентибиз 7 майда Волоколамск шаарында Дүйшөнкул Шопоковдун бюстун ачат. Андан тышкары 8-inde өзүнүн кесиптештери менен ЕС саммитинде катышат. Андан тышкары неформалдуу саммитке катышат. Бул СНГ саммити 70 жылдыкка ошо 9 майга тиешелүү да. Анан 9 майда значит тиешелүү парадка катышат биздин президентибиз. Президент Алмазбек Атамбаев эртең Москвага барат. 8 майда ЕАЭПке кирген мамлекет башчыларынын жыйынына катышат. Исаков өлкө башчылары бул жолку жыйында орток пикирге келет деп ишендирди. Ал эми чек аралар ЕАЭПке кирген мамлекеттер ичара даярдыктарын толук бүтүргөндөн кийин гана ачылат. Келишимдерге кол коюлгандан кийин ар бир мамлекет ичара келишимдерди ратификациядан өткөрүшү зарыл. Бул милдеттүү түрдө аткарыла турган талап. Азыркы тапта Кыргызстандын ЕАЭПке кирүү боюнча башка мамлекеттер ортосунда талаш тартыш жараткан маселеси жок. Болгону тактап ала турган айрым суроолор бар. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1-канал. Бул арада Орусиянын бажы кызматынын төрагасы Андрей Белянинов Кытайга чектеш тургарт өткөрмө бекетинде болуп, Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөгү жумуштардан кабар алды. Бұл иш сапардын жыйынтыктары 8 майда Москва шаарында өтүүчү Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин кеңешмесинде талкууга алынып, тиешелүү чечимдер кабыл алынмакчы. Өткөрмө бекетинде болгон сапар туурасында аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков баяндайт. Урмат Токтооловдун Торгарт өткөрмө пунктунда иштей баштаганына 2 жыл болду. Убакыттын бул кыска аралыгында мында материалдык техникалык база кыйла жакшырып, түйшүк алдаганча жеңилдеген. Иш абдан жеңил тартуууда мунун, конечно, жеңилдейт. Бир немени аштырбай, оңой карап, убакыт бат өткөрүп, ошого жардам берет. Кыргыз бажы кызматкерлеринин мында жагымдуу шарттардын түзүлүшүнө Россиянын $200 миллион гранты себеп. Бул суммага Кыргызстандагы 7 өткөрмө пунктуна акыркы үлгүдөгү жабдуулар сатылып алынды. Андыктан орус бажы кызматы жетекчисин биринчи кезекте алардын пайдаланышы кызыктырды. Поставлено оборудование, которое сюда сейчас пришло. Албетте, жаңы жабдуулардын алынгандыгы жакшы, бирок Торгарт өткөрмө пунктунун инфраструктурасын жакшыртуу зарылдыгы бар. Демек, аны реконструкциялоо жумуштары жүрмөкчү. Эгер азыр жүк ташуунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу арбын экендигин эске алсак, белгиленгендерди ылдамдатуу зарылдыгы бар. Мында Россиялык тарапта карап турбастан буга чейинки жардамдарыбызды уланта беребиз. Мына ушул Торгарт өткөрмө пункт аркылуу күнүнө 10 000 тонна жүк ташталат. Ошондон бирге эле экономикалык потенциалы бай Кытай менен карым-катнаш алдаганча жеңил. Ушундан улам бажы биримдигиндеги өлкөлөрдүн бул жерге кызыгуулары зор. Бирок ошол эле учурда алардын бизге болгон талаптары да жогору. Андыктан улуу коңшубузга жол ачкан Торгарт жана Эркештам өткөрмө пункттарын эл аралык стандартка шайкеш келтирүү негизги милдеттерден. Эркештам бажы бекетин билесиздер. Ал жерде бизде Кытай Республикасынын гранты менен жаңы бекет курулган. Биз ал жерге ошо жетишпеген оборудованияларын дагы жеткиздик. Ал Эркештам өткөрмө пункту дагы бүгүнкү күнгө даяр. Ал эми Россиянын бажы кызматынын төрагасы Андрей Беляниновдун пикиринде Кыргызстандагы өткөрмө пункттарын дээрлик бардыгы бажы биримдеринин өкүлөрдү канааттандырат. Демек, мындай жагымдуулук биздин мамлекеттин ушул уюмга мүчө болуусун ылдамдатпай койбойт. Деңиз деңгээлинен дээрлик 4 метр бийиктиги мына ушул Торгарт бажы посту бажы биримине кирген өлкөлөр үчүн өтө маанилүү. Анткени ушул жер аркылуу улуу Кытай менен байланыш жүзөгө ашырылып, ар кандай эл чарба жүктөрү ташталат. Бөлөкбай Шеримбеков, Чопунбек Абасов, Коомдук, 1-канал, Нарын облусу. Кара Буура районунда сүттү кайра иштетүүчү заводдордун саны 5-тен ашты. Бул ишканалардан чыгарылган азык-түлүктөр Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө ташылат деген үмүт бар. Албетте бул үчүн ишкана жамааты талапка жооп бергидай азык чыгаруунун аракетинде. Катаал атаандаштыкка биздин заводдордун даярдыгы кандай? Аймактык кабарчыбыз алардын бирине баш бакты. Совет учурунда күнүнө 160-180 тонна сүттү кайра иштеткен Арашан сыр заводу азыр 7,5-8 тонна сүттү гана кабыл алат. Ошентсе да ишкана жабдуулары жана технологиясы жаңы заводдорго атаандашып иштеп келет. Советтик талапка ылайык азык чыгарып көнгөн Арашан экономикалык жаңы шарттарда өз мүмкүнчүлүгүн көрсөтө алды. Стандартка соответствует эткен товарды чыгарып,
Биз дагы эле ошо чоң рынокко кирсек деген үмүтүбүз зор. Ишкананын абалынан бажы биримдик өлкөлөрүнүн өкүлдөрү кабар алды. Алар сүт азыктарын даярдап ташууда талап кылынуучу маселелер боюнча ойлорун айтып, сунуштарын берип кетишкен. Биринчи маселеси ошо элден чыпкаланган, тазаланган сүттү алуу керек экен. Экинчи маселеси келген продукциядан качественный сырды чыгарып, ошонун маркировкаларын, ошонун этикеткаларын, ошонун дизайнын, например, рынокко талабын үйрөтүп айтып кетишти. 40тан ашуун адам эмгектенген сыр заводу ушул тапта бажы биримдигинин талаптарына жооп бере турган азыктардын жаңы түрлөрүн чыгарып баштады. Жакын арадан бери жумшартылган сыр дегенди чыгарып атабыз. Рыноктун талабына карата көлөмү да сәл чаканыраак кылып, жарым килолук кылып чыгарып баштадык. Бир айдын эсеби болду. Кыргызстан бажы биримдигине кирип калса, таластан чыгарылган сүт азыктары менен төө бурчак атаандаштыкка туруктуу болот деген үмүт бар. Ал эми эт азыктары, жашылча жана мөмө жемишти кайра иштетип экспорттоо азырынча кыялгана. Машакбай Рахманкулов, Улан Жуманалиев, Коомдук 1-канал, Кара Бура району. Ал эми Орусияда эмгектенген мекендештерибиз Кыргызстандын уюмга мүчө болушун күтүп жатканы маалым. Орусиянын жаңы мыйзам боюнча январь айынан тарта мигранттар патент системасына өткөн. Бирок ал документти алууда көптөгөн маселе жаралган. Новосибирск шаарындагы мигранттардын абалы менен кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев таанышып келген. Орусияда эмгектенип жүргөн биздин мекендештер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болчу күндү чыдамсыздык менен күтүп жатат. Анткени мигранттар патент системасына өткөндө көпчөгөн кыйынчылыктарга кабылган. Ошондой эле батыш өлкөлөрү Орусияга санкция киргизип, рублдун куру түшүп, баары кымбаттаган кезде көптөгөн кыргыз мигранттары мекенине кетүүгө аргасыз болгон. Азыркы күндө мигранттар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирсе, көптөгөн маселе чечилет деген үмүттө күн кечирип келет. Орусияда жүргөн миңдеген мекендешибиз жаңы өзгөртүүлөрдү күтүп жатат. Жыл жаңыргандан бери мигранттар патент алып иштейт, бирок ал документке жетүү кыйынга турат. Орусияда жыл башынан бери квота же ишке орношуу боюнча уруксат кагазын алуу жоюлуп, анын ордуна патент системасы киргизилген. Мигранттар орус тилинен экзамен берип, андан сырткары дагы көп документ топтоого милдеттүү. Патент баасы ар кайсы аймакта ар башка болуп кымбаттаган. Анын үстүнө иш издеген жарандарга документ менен камсыз кылам деген ортомчулар дагы четтен чыгат. Патент алуу иш издеп барган атуулдарга негизги маселеге айланган. Биякта баары эле документсиз жүрүшөт азыр. Баары 9-майды күтүп албай жүргөн кыргыз жарандары көп. Эмнеге албай жүрдү? Эми 9-май таможенный союзга кирсе, патент жок болот деген, разрешение на работу жок болот деген. Кетчилер кетип атат, майды күтүп отчуканда, көп эле майга да келебиз деп кетип калгандар бар. Азыр өтө кыйын болуп атат. Мисалы, Россияда 1 айдык патент 4000ден ашты. Анан экзамени бар, анан түрдүү дагы справкаларды алыш керек. Өтө кымбат, өтө кыйын бул кагазды алыш керек. Кыргызстан ЕАЭПке киргенде кыргыз мигранттарынын макамы өзгөрөт. Алар патенти жок эле жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ал документтин ордуна ар бир адам иш менен камсыз кылган тарап менен эмгек келишимин түзөт. Жаңы дагы нерселер болот. Пенсия, медицинский обслуживание боюнча балдар садикке киретирген мүмкүнчүлүктөрүндө толук ачылат же мектепке. Ошол нерселер бир топ эле маанилүү. Бирок эң биринчиси патенттик системадан чыгабыз да биздин жарандар. Орусияда көп улуттун жарандары эмгектенет. Жакынкы аралыктан тарта кыргыз атуулдары Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей укукта жашап, иштөөгө шарттар түзүлөт. Уланбек Дыйканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал, Новосибирск шаары. КМШ өлкөлөрүнүн жеңиш эстафетасы Ошко жетти. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун иниси Кеңеш Мырзакматов шылуундук боюнча шектелүүдө. Эми ушул жана башка кабарлар менен Ош студиясы тааныштырат. Сөздү кесиптешим Актилеке узатсам. Рахмат Канат, саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө Ош облусунда улуу ата мекендик согуштун 134 ардагери калды. Ардагерлердин эң кенжеси 90 жашка таяса, улуулары 100 жашта. Жеңиштин 70 жылдык мааракесин ардагерлер уул кыздары, небере чөйрөлөрүнүн курчоосунда тосуп жатышат. Алыскы Алай районундагы Адамбай жана Суранбай аталар тууралуу кийинки сюжетте сунуштайбыз. Адамбай атанын жашы 95-ти чамалады. Ал Ташкору айылындагы жалгыз ардагер. 19 жашында согушка аттанып, аткычтар дивизиясында кызмат өтөгөн. Эки уулум таң мына сөмөйүмө тийиптир. Бир сөмөйүм. Мынага катар тийди. Адамбай ата колуна 2 ок тийип, согуштан 1944-жылы кайтып келген. Учурда 32 небери, 54 чеберенин төрүнүн ардактуу атасы. Атам согуш ардагери болгон үчүн айылдагылар бүт атам сыйлашат.
Айылда ардагерлерден өзү атам эле бар. Азырчы мына биздин Ташкыр айылдан атам эле бар. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын тосуп жаткан Суранбай ата урпактар согушту көрбөсө деп тилейт. Ал 22 жашында согуш майданына аттанган. Фронтто 2 жыл душман менен салгылашып жарадар болуп, 1944-жылы кайтып келген. Сараттан баштадым да мен. Сараттан Курскийге бардым. Курскийден Чапаевка бардым. Чапаевтан кайттым. Ошо Берлинге жакындаганда путум менен кол менен аны болуп келдим да. Согуш ардагерлери улуу жеңиштин 70 жылдыгында салтанаттуу парадтан өтсөк деген тилекте. Ардагерлер согуштан кайтпай калган жолдошторун эскерип, өчпө сотко гүл чамбарларды койсок деген ойдо. Актилек Гүлжигит кызы Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош облусу. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин тышкы чек-араларын бойлой келаткан жеңиш эстафетасын бүгүн Ош шаары кабыл алды. Кыргызстандын аймагында жеңиш эстафетасы Каракол, Нарын, Балыкчы, Бишкек шаарларын кыдырып өтүп бүгүн Ош шаарына келди. Мындан ары Ош облусунун Гүлчү айылына жеткирилип, кошуна Тажикстанга өткөрүлүп берилет. Жеңиш эстафетасын тосууга арналган иш-чарага чек-ара кызматкерлери, Ош мэриясынын өкүлдөрү, Россиянын Ош шаарындагы консулдугу, аскер кызматкерлери жана күч түзүмдөрү катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө гильзага топурак салынып, өчпө сотко гүл чамбарлар коюлду. Эскерте кетсек, 3 майдан баштап Кыргызстанда жеңиш эстафетасына байланыштуу жыйындар, ар кандай көргөзмөлөр, тематикалык кечелер, ардагерлер менен жолугушуулар жана эрдик сабактары өткөрүлүүдө. Белоруссия, Россия Федерациясынын өлкөлөрүнөн чыгып, Мурманскийден чыгып, кечээ күнү Ош шаарына келип, бүгүн бул жерде ишмерчемин өткөзүп, эртеге Тажик Республикасында Бөрдөө көзөмөлдүү өткөзүү жай аркылуу өткөзүп беребиз. Ички иштер министрлиги тарабынан Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун инисинин алдамчылык иштеринин 19 жаран жабыркаганы аныкталды. Бул тууралуу министрликтин түштүк аймагы боюнча башкармалыгы маалымдады. Маалыматка ылайык, башында жабыркагандар 11 болсо, аларга келтирилген зыян 1,652,000 сом жана 132,000 доллар болгон. Азыр арыз жазгандардын саны 19-га жетти. Алардын ар бири жаңы батир алуу максатында 5,000–7,000 доллардан каражат беришкени растады. Белгилей кетсек, бул ишке шектүү катары кармалган 4 жарандын арасында Мырзакматовдун иниси Кеңеш Мырзакматов да бар. Иликтөөлөргө караганда ал мындай шылуундук ишти уюштурууда топ башында турган. Бул Ош студиясы тарабынан даярдалган жаңылыктар болду. Саламатта калыңыздар. Канат. Рахмат, Актилек, биз болсо программаны улантабыз. Ардагерлердин арасында согушка катышып, мырзалардан кем калбай мекенди коргогон апалар дагы бар. Азыры 100гө таяп калган Александра Данилова 25 жашында майданга барган. Бирок ал азыр жалгыз жашайт. Аны жеңиш күнү менен укук министри куттуктады. Ардагердин тагдыры Гүлнара Касымбекованын материалында. Ну, это я люблю, да. 100гө таяп калган ардагердин кулагы жакшы укпайт, көзү да анча көрбөй калган. Бирок берген суроолорго акыл калчап жооп берет. Саясатты болсо семичкедей чыгат. Министр менен өлкөдө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу көпкө сүйлөштү. Ушел, меня оставил ее. Я не здесь жила. Жолдошу 41-жылы согушка кеткенден кийин 2 күн өтүп кайра кара кагаз келген. 10 августа погиб. Күйөөм согуштан өлгөндөн кийин эле биздин шаарды немистер бомбалай баштады. 2 айлык кызым ошол бомбалоодон чарчап калды. Андан кийин 42-жылы өзүм кеттим согушка. Ананда ардагер Сыргабек 3 жыл согушта эмне кылып кайда болгонун айтпайт. Ал тууралуу эч кимге ооз ачпоого ант бергем дейт. Мындан улам айрымдар аны чалгынчы болгон чыгар деген бүтүм чыгарышкан. Согуш бүткөндөн кийин 45-жылы октябрда апасына барган. Бирок ал барганча эле энесине кара кагаз баргандыктан апасы кызын тирүү көргөнүнө ишенген эмес. Она сидит, доит корову. Мен үйгө келсем апам уйсаап отуруптур. Мени көрүп чочуп кетип, чакасы бир жакка ыргыды. Өзү кулап калды. Эсине келип, "Кет шайтан" дейт. Апа, эмне болду? Мен тирүүмүн десем, араң дегенде ишенген. Азыр ардагер жалгыз жашайт. Ага 80 жаштагы коңшусу кирип чыгып жардам берет. Анда-санда келини келип турат. Жалгыз уулу каза болуп калган. Анын жалгыздыгынан пайдаланып, батирин ээлеп калууну көздөгөндөр да бар. Бир аял 2 жолу ууландырды. Ошондон кийин коркуп үйүмдү небереме каттатып койгом. Ал Германияда жашайт. Пенсиямды дагы алганга аракет кылып жүрөт. Дарыгерлер болсо анда-санда келип карамыш этет. Эгер согуш маалында азыркыдай карашса, анда тирүү жан калмак эмес. Ардагер 10 жылдан бери жеңиш майрамын сыналгыдан гана көрөт. Басалбай калгандыктан үйдөн чыкпай күндүн көзүн көрө элекмин дейт. Сырттагы жашоого терезеден көз чаптырат. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал. Лейтенант Иван Матюхин 17 жашында согушка катышкан. Ал пулеметтик взводдун командири болгон. Запорожье шаарын бошотууда оор жарадар болгон. 8 ай ооруканада жаткандан кийин жоокер Кыргызстанга кайтып келген. Теманы кабарчыбыз Өмүрбек Тилебаев улантат.
Иван Матюхин 1943 жылы 17 жашында Түштүк Батыш фронтуна катышкан. Ал пулеметтик взводдун командирі болгон. Украинанын бир катар аймактарын душмандардан бошоткон. Мы очень большие потери понесли. Донбассты биздин взвод душмандардан бошоткон. Немистер аябагандай катуу каршылык көрсөтүштү. Бир учурда мага жакын жерден граната жарылып, мен кулап түштүм. Ага деле болбой автоматты ала коюп ата баштадым. Ошондо автомат колуман түшүп кетти. Көрсө колуман жарадар болгон экенмин. Иван Матюхин жоокерлер менен Донецк суусунан сүзүп бараткан кезде душмандардын мөндүрдөй жадырган огуна кабылган. Ошондо 76 жоокерден 13-ü гана тирүү калган. Иван Матюхин оор жарадар болгон. Алган жаратынан экинчи топтогу майып болуп, Кыргызстанга кайтып келген. Это поколение победителей. Мен атамдын муунун жеңүүчүлөрдүн мууну деп атаймын. Булар эрки бекем, аябагандай күчтүү адамдар болушкан. Атам согуштан келгенден кийин жогорку окуу жайда мугалим болуп иштеди. Азыр атамдын согуш жөнүндө айткандарын мен өз студенттериме айтып берем. Наше поколение помнило. Мен чоң атамдын эрдиги менен ар дайым сыймыктанам. Тилекке каршы жыл өткөн сайын улуу ата мекендик согуштун тарыхын башкача кылып бурмалаганга аракет кылып жатышат. Бул туура эмес. Иван Трифонович азырда шайдоот. Учурда юридикалык академияда профессор, кеңешчи болуп эмгектенет. Окуу жайдын жамааты жыл сайын ардагерди куттуктап, сый урматын көрсөтүшөт. Бул киши чындыгында ошондой наставник, бул кишинин окуучулары кандидат болду, доктор болду, доцент болуп атышат, профессор болуп атышат. Ясно. На выше-то, да? Улуу ата мекендик согуштун ардагери Иван Матюхин быйыл 91 жашка чыгат. Улуу жеңиштин 70 жылдыгын татыктуу тосуу үчүн медаль, ордендер тагылган күрмөсүн камдап, өзү да боюн түзөп, майрамга даярданып турган учуру. Өмүрбек Тилебаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук биринчи канал. Белгілі котормочу, жазуучу жана согуштун ардагери Олжобай Орозбаев тирүү болгондо 95 жашка чыкмак. Улуттук кетепканада жазуучуну эскерүү иш-чарасы болду. Орозбаев 1920 жылы Ысык-Көл облусунда туулган. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо арасында романын орус тилине которгон. Манас эпосунун орусча кыргызча чыгарган академиялык 4 томдугунун негизги эпизоддордун котормолору дагы анын калемине таандык. Ошону менен бирге ал орус жана батыштын мыкты жазуучулардын калемине таандык чыгармаларды дагы которууга жешкен. Согуш учурундагы жана чыгармачылык ишиндеги сиңирген эмгеги үчүн ата мекендик согуштун 1-чи даражадагы ордени жана башка медалдар менен сыйланган. 1981 жылы ага маданиятка эмгек сиңирген ишмер, 95 жылы эл жазуучусу деген ардактуу наам ыйгарылган. Атабыздын басып өткөн жолун жана кылган эмгеги бул абдан мындайча айтканда бизге сабак боло турган. Котормосун байкасак котормодой эмес да, бул өзү жазгандай кылып, ушул сөздүн чебери болгон атабыз. Бүгүнкү күн мына ушундай маалыматтар менен толукталды. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.